жоктун жанында бала жөнүндө сүйлөгөн эмес. Күйөөсү жоктун жанында күйөө жөнүндө сүйлөгөн эмес. Аялы жоктун жанында аял жөнүндө сүйлөгөн эмес. Дүйнөсү жоктун жанында дүйнөсүн айткан эмес. Ошол кишинин назарына кетип калбасын, шагы сынып калбасын. Мунун баардыгы ошол адамдар бирин бири сыйлаганы, бирине бири сый урмат менен жашаганы, жан дүйнөсүндө дайым жакшылык агып турганы көрүнүп атат да. Себеби урушканда деле сонун урушуп атпайбы? Айланайын, кагылайын, садагың кетейин, бай болгур, өнү өскүр деп. Эмнеге? Себеби ошол кишилер дагы ошол пендечилик кылып жаңылып атат, бирок жаңылган адамды төбөлөбөйт да каласы. Жанагынтип тамашалаганда дагы бир четинен ошол кишини өзүнүн кемчилигин өзүнө мындай сыйкатып түшүндүрсө, экинчи чети ошол жерде коомду шаңга бөлөт. Күлүп отурушсун деп. Азыр мынтип каккып, шаташатман бир жыргап, бир иши толуп, эзилген киши жок да. Аябай ушундук нерсе айтсаң деле жылмай ойлогот. Эмнеге? Себеби жүрөгүнүн баары катып калган. Негатив болгон. Ошол эле маселе, башка эч маселе жок. Анан бирок өзүбүздүн шартыбызды өзүбүз моментально бузуп атпайбы? Бул эмнеден кабар берип атат? Бизде андан да чоң маселе бар. Биздин жашообузда. Ар бир адамдын Кудай Таалам жаралган күндөн баштап күнү бүткөнгө чейин сага берилген убакыт болгону сеники гана деп айтылат. Башка эч кимдики эмес. Сизге канча өмүр берилген болсо, ошол өмүрдөн сизге гана таандык. Сиздин атаңызга да, балаңызга да, бир тууганыңызга дагы, башкага дагы эмес. Сиздин гана убактыңыз аны. Сиз ошол алтындай болгон убактыңызды туура пайдаланыңыз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, биздин медицинада мындай сөз бар. Ооруну айыктырыш үчүн анын маселеси каякта экенин билиш керек. Диагнозун табыш керек. Диагноз тапканча оорун айыктайт. Мамлекеттик деңгээлде дайым эле айтылып келди. Дени сак эне, дени сак бала, дени сак коом. Биз ошол аялдарга болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек. Эркектер, бул эркектерге түздөн-түз тиешелүү. Анан баардык адам бактылуу болгусу келет, бирок эмнеге бактылуу боло албайт деген чоң суроо бар. Ошол аял үйүнө барганда аны сүйүп, кубанып, сагынып бирөө күтүп атабы? Ошол эркек үйүн көрсө шашып атабы? Көчөдө. Маселе ушунда болуп атпайбы? Азыр үйүнөн качкандагы аял, качкандагы эркек шашкан эмес. Маселеси биртике тыйын. Анын үчүн баардык адамга тиешелүү асылдыктын баардыгын алмашты келген. Ошол материалдык дүйнөгө кирип кеткендигинин натыйжасында ал өзүнүн убактысын туура пайдалана албай калат. Жана өзүнүн жашоого эмне себептен келгенин унутуп калат. Эркектен кубат кеткени дагы ошол, аялдан уят кеткени да ошол да. Ошол себептерден ошол нерсеге барат. Анан буга аял кишини күнөөлөгөнгө болбойт, себеби ошонун баардыгына эркек өзү күнөө. Себеби эркекти жашоодо тоо деп эсептейт. Түркү, ишеним, күч. Турак. Ошол күч кубат кеткен аял эмне болот? Өзүнөн издей баштайт. Себеби адам жок нерсени издейт да. Бул адам баласынын табиятындагы жаратылган нерсе бул. Адамда эмне жок болсо адам ошону издейт. Ден соолугу жок адам ден соолук издейт. Акчасы жок адам акча издейт. Билими жок адам билим издейт. Эгерде ошого акылы жетсе.
Жетпегендер ошону да издебей жүрүп анан колбош. Ошон үчүн биз баягыдан бери сөз кылып кыйналып аткан нерсенин баардыгы эле ошол аял кишиде турат. Эркек ойлойт мен баланы тарбиялап атам деп. Кечирип коңуздар. Бирде эркек баланы тарбиялабайт. Эркек киши эртеңден кетет де кечинде келет. Калп эле жакшы көрүнүш болуп калат баласын. Сагым окутуң деп. Так, тиги жумушту дайындадым эле бүтүрдүң деп коет болду. Анын срогу эле 5 мүнөт. 5 мүнөттөн кийин бүт уктайт же башка жумуш. Аял киши баланы курсагынан баштап, боюнда болгондон баштап, ошол 18ге чыкканга чейин өз алдынча көчөнү таанып, чөйрөгө аралашканга чейин аял киши тарбиялайт. Бул бир эле эркек эмес, баардык эркектердин чоң маселеси болот да. Ушул эле нерсени эркектер чече турган болсо, силер айтып аткан идеология да пайда болот. Ден соолук да жакшы болот, тил да өзүнүн ордуна келет, маданият да өзүнүн ордунда болот. Себеби биз ордусу жоготуйдук да, ошол эле. Адам ордун жоготкондо баардык нерсе өзгөрөт. Анан убакытты биз туура пайдаланып атабызбы? Нуке, сен башка темага өтүп кеттиң. Ушу аялдар мен мындай деп атышпайбы? Тең укуктуубуз деп аябай көптөгөн миллиондон гранттар салынып окутуп келатышат дем. Туура. Ошого бизде мындай түшүнүк бар да. Батышчыл, анан кийин мындай тигичил, булчул, анан аялдарга эмне укуктун кереги бар? Жок, аялдарга көп укук керек. Аялдар азыр каалаган укуктан дагы 10 эсеге укук керек. Эгер эркектер ошону билгиси келсе, себеби ал укукту аял эмнеге пайдаланат? Ал укукту аял ал үйдүн куту деп атпайбы, аял өзүнө. Ошол үйгө пайдаланат. Ошон маселе ошондо болуп атат да, Нуке. Ошол укукту үйгө пайдаланбай атат да. Ошол укукту көчөгө пайдаланып коюп атат. Эмнеге дегенде, себеби биз көчөгө өзүбүз чыгарып ийдик эркектер. Анан кийин чыгып кетчи, өзүбүз түртүп чыгарып коюп туруп, анан кайра аркасынан сөз кылып атабыз. Ооба. Айтып мен жөн эле козутуш үчүн айтып атам. Мен мисалы бул маселени билбей калган үчүн эмес, мен жөн эле сөз кызытыш үчүн айтып атам да. Ооба. Провокация кылып атам. Мындай да, бул нерсени айтканда биринчиден уялбаш керек, эркектер. Экинчиден бул бири-бирин кемсинтүү эмес. Бул жакшы адамдардын сапаты, баягы жакшы күйдүрүп атат, жаман сүйдүрүп атат деп бекер айткан эмес арасында. Ар бирибиз ушинтип эле сүйлөшүп берсе эркектер. Бул биздин каныбызга сиңип, жаныбызга батып, кашайып, акыры оңолууга барабыз. Себеби ооруну жашырсаң өлүм ашкере болот дейт. Биздин адабиятта деле, тарыхта деле аябай мыкты аялдар жөнүндө көп маалыматтар бар. Анан ошолор азыркы аялдар эмне деп айтып атат? Кадырлап турса кең мекен, канекей волшебный экен деп. Аны эстебе сырдап койгонбу, бирөө сырдаган. Хакен Алмазбек. Хакен Алмазбек жазган да. Ардактап турса кең мекен, айчырык волшебный экен деп. Кубаттап турса кыргызым курман волшебный экен деп мен деле айтам аны. Себеби ошол кең мекени ким? Кең мекенге ээлеп турган эркектер. Мекендеде ошол тоо таш жаратылыштан кубат күтүп аткан жок аялдар. Ошол жерде жашап аткан эркектерден кубат күтүп. Жаңылбаган жаак болбойт. Мүдүрүлбөгөн туяк болбойт деп кыргызча жакшы сөз айткан. Туура бизде деле ошондой нерсеге ар кандай мамлекеттердин саясатынан, ар кандай мамлекеттердин таасиринен, ар кандай күчтөрдүн ошол бизди өзгөртүүгө алып барган муктаждыгынан деле биз ошентип өзгөргөндүрбүз. Адам жөн эле касиетинен кетпейт да. Анан бирок азыр бизде эч ким кыйнаган жок да. Оңолууга убакыт келди деген сөз да бул. Түзөлүүгө убакыт келди. Кантип? Мен аялды эркектер кантип өнүгөбүз мисалы? Мен аялымды жакка бир чаап туруп, мен отур дегенде отуруп калат. Мен сүйлөгөндө аялым мунчукпай калат деп эмес. Мен аялымды мынтип сыйлап атам. Мен аялымды мынтип кадырлап атам.
мен аялыма мындай сыйырмат көрсөттүм деп мактанышыбыз керек. Ал аялдан коркуу же аялдан бир аялга муктаж болуп калуу эмес. Ал адамдар мээримди канчалык көп берсе, ошончолук кайра ала алат да. Эмнени берсең ошону аласың деп атпайбы. Биздин жашоонун өзүнүн нугу деле ошол да. Акча бермейчи бирөөдүкү бербейт. Бул каяктан пайда болду? Бул ошол атам замандан пайда болгон нерсе, себеби бул адамдын өзүнүн табияты өзү ушундай. Адам мээримге муктаж. Дүйнөгө же башкага эмес. Любой аялдан сура, бактылуу болушуң сага эмне керек? Мээримге гана тиешелүү нерсе эмне? Мага алтындан тажы, алтындан такты, анан кабыкар бермектен мага шуба дебейт. Мага мээрим керек деп. Бирок слабый эркектер алар ойлойт акчаны сурайт айган. Жок, ошол эмнеге? Мисалы, күндө бир алманы, чөнтөгүңдөн бир алманы көтөрүп барып деле жөн эле. Алма деген эмне? Бирөөдөн сурасаң деле берип коя турган нерсе. Бир алма берчи десең деле. Жөн эле кечинде алып барып жумуштан келдим. Ушул алманы сага алып келдим. Балаң эмес, кызың эмес. Ошол кызды балаңы сага төрөп берип асырап аткан аялыңа берип көрдүң беле ошо? Жок. Жакшы сөзүңү эч аябай. Башка аялдарга айткан комплименттеринин бирөөсүн аялыңа айтып көрдүң беле? Тяжелый вопрос. Эң ключевой жерде эми айтып Мен апамды кандай жакшы көрсөм, балдарымдын апасын дагы ошондой жакшы көрүшүм керек деген принципке турдуңар беле? Себеби күчтүү эркектин аркасында күчтүү аял турат. Аялы күчтүү болмоюнча, аялы мээримге тоймоюнча, эркек эч качан күчтүү боло албайт. Анан өзүнүн аялын кыйратып койгон соң көчөдөгү аялга көз кыскан эркектердин баары арсыз эркектер. Биринчиден. Экинчиден, жан дүйнөсү жок макулуктар. Сүйүүнү кимге бериш керек адам? Канчалык бериш керек? Кайсы учурда бериш керек деген нерсе бар да. Сүйүү каяктан? Ал адамдын тилинен же көзүнөн же колунан эмес, адамдын жан дүйнөсүнөн гүлдөп чыгып турат. Жан дүйнө ыйлап турат да. Жан дүйнөнү бүттүгү соркалап култап коюп коюшкан. Как робот программа менен жашап атчу. Ошонун негизинде адам өзүнүн убактысын туура пайдалана албай атат. Ошонун негизинде адамдар ооруп атат. Оору каяктан болот? Оору биз жеп аткан тамактан, биз чытып аткан абадан, биз ичип аткан суудан, анан биз ойлонуп аткан ойдон келет оору. Башка эч жактан келбейт. Биз ойлонуп аткан ой сизди кааласа айыктырат, кааласа оорутат. Биз жеп аткан тамак сизге кааласа жакшы таасирин берет, кааласа жаман таасирин берет. Кааласа деген аны сиз каалаганыңыз. Сиз кандай тамактандыңыз? Дары катары тамактандыңызбы же жөн эле мусорный ящикти толтургандай толтуруп атасызбы? Адам баласынын өзү семирүүнүн эмне кереги бар? Семирип алган адамдардын баардыгы кыйналат, арыктай албай. Азыр ошо проблема болуппайбы? Ооба. Эмнеге? Себеби адам өзүнүн убактысын өзүнө пайдалана албагандыгы үчүн. Баш оорубаса деле, бут оорубаса деле, бел оорубаса деле, как робот кетти программасы бар анын. Ал düşүп атабы, ачка болуп атабы, кыйналып атабы. Ал адам ошончо дүйнөнү чогулту, ошондой эмгекти кылды. Биз жашап аткан жашоодо кандай гана мыкты адамдар 50ден ашпай өлүп калып атат. Эмнеге? Аны бир атып кеткен жок, кырсыктаган жок, оору өлүп атат. Бирок ушунчалык акылдуу адамдар эмнени гана ойлоп таппаган, эмнени гана жаратпаган, миллиарддаган акчаны аркасына калтырып койду. Стив Джобс мисалы. Эми андан дагы көп адамдар биздин өзүбүздүн Кыргызстанда аябай көп да аны санасак чекеден чыгат. Эми могул жерде бардыңар эле, армияга баргансыңар, Аз жолдон башкасы. Армияга барып алышы дух себинип, анан мынтип мындай кен эркекти көрдүң беле? Себеби ал жерде чүнүктүү бир да аял жок да.
Bütün ile butu sas, koltuğu sas öyle gidiyor. Evet. Ооба. Erkekler bizlerle çok ağır işte kolatırımızlık. Biz kötüyüz karayız bu. Biz cumuşka karayız da. Hazır. Ne cevap ne iş oldu? Harbi çok kondurmayız. Erkekin tabiatı şundaydı. Ha. Eğer de ayal kişi payda olursa kan erkek özün karaydı da. Ayal kişi çok erkek özün karaydı. Bu neden kavga ediyor da? Şöyle de, prosto öyle mesela. Sebebi o şol ayal kişi erkeke жол көрсөтүп атат, стимул берип атат, энергия берип атат, оюн өзгөртүп атат, жашоо болгон кызыгуусун өзгөртүп атат. Анан бир жакшы бир анекдот сыяктуу бир маалымат бар да. Бир аял менен эркек кедей эле жашайт экен, аял экөө кетип атса, көп кишилер чогул ызы чогул ачыпш. Анан экөө сүйлөшүп силе барып көрүп коелу десе, бир миллиардер bir basınca krakerleri torturup alıp giymiş krakerlerin üstüne çırpı olsa 1 milyon birimde ottur. Momentaline çırpı öte kalıp ne gökbası 10 metre deyip gitmiş. Hiçbir erkek makul emez iken de milyon kaç. Süttüyle caldıra öyle krakerlerden gözletiyle turat dedi. Şu oldu onda çırpı ötme öyle. Sana Allah'a lakırın gözün arkası öttü, Türkiye'dir. Göz. Çoğuşup etken gözü tartan bağlamayınca krakerlerden cübürü ötetleri Anı milyarder ayvay maktap, samı sili, mojusveni, şunday duhu жетиштүүгө мындай эркекти көргөн эмеспиz. Настоящий эркек деп мактап туруп миллионду берип атат дейт. Анда тээ миллионду алып атып, бүтүп кат дейт. Мени бирөө түттү депчи. Аны ким түттү? Эркек эч качан өзүнчө рискке барбайт. Только аял үчүн барат. Аял түткөндө барат. Тарыхта деле жакшы ат үчүн, жакшы аял үчүн далай согуш болгон. Ооба. Аял үчүн көпчүлүгү. Ой жанагы Аял талаш. Троя Эленаны айынан кыйраганда. Атеке батырдын кызын алам деп деле тиги Мырза эле кимде белки каарманыбыздын аты. Ошол жигит деле тирүү жол басканма берме Атеке батырга. Мен өзүм ким экенин көрсөтүшүм керек деп. Тирүү жол бос жөн эле жатып бербейт да самер берип молодец. Каарман мен. Сен жанагы айттың го, жана кожо жаш жөнүндө айтып берчи, ошо сонун айттың. Ал Байдын кызы. Өзүнө эр тандайт да. Себебилер 18'ten ötüp ketken kız için namus болгон. Ошол Атеке батырдын деле 18'ge чыгып, ошол аяктуу жигит жок тийбей кара дагы деген сөз бар да кыргызда. Ошол анан тиги атактуу кишинин кызы дагы үйүндө туруп калганы да намус болгон. Анан жакшы кишинин кызы күчтүү чыгып калса, өзүнө ылайыктуу чыкмай же тийбейм деп көгөртүрө берет экен. Анан ошо мага өмүрлүк жолдош керек, мага конкурс жарыялады эле, атасын айтып эле айылдагы жигиттердин баардыгын өткөрөт. Анан ошол жигиттердин эч кимиси жакпай, аябай мыкты ат минген, мыкты жасалган, аябай сүрөсүн төбөтеги тиги сүрөсүндөн ичик кийген жигиттердин дагы байдын балдары да жакпай, анан бир тоодон түшүп келаткан мергенди жактырып атпайбы. Себеби ада мүчөсү келишкен. Күч кубаты ордунда, акылы тонук, намысы бийик, сыңкыйган жигит экени ат үстүндө көрүнүп туруп атат да. Анан ошол бир айылды баккан кожо жаш деп биз аны тарыхта окуп атпайлыбы. Ошол Мундус байдын деле элин жоо чабып ала турган болгондо кожо жаш барып жардам берип атпайбы. Кожо жаштан жардам сурап атат. Жигиттериң менен келбесең бизге күч керек деп. Эмнеге кожо жаштан сурап атат? Илгери Кыргызстанда мындай сөз бар. Бир баатырдын сүрү 1000 деген жоокери бар. Генерал бир баатырдын сүрүнөн корккон экен. Ошону мисалы миллиондогон калкы бар.
Кытайды эле 1 манаттан көп болот. А манас өлгөндөн Кыргызстан колгондой болот. Ошондой мыкты жигиттин касиети, элге болгон тийгизген таасири, элге болгон эмгеги, ал өзү үчүн жашаган эмес ал жигиттер. Ушу эл үчүн жашаган. Эл үчүн жертвага барган, эл үчүн башын канжага байлап коюп, анан кызмат кылганда. Илгери бир айылды бир эле жигит бакчы экен. Тиги жактан, бул жактан жылкы чаап келип, соомулогу деп күзүндө. Азыр бир айылды бир эле жигит курат отпой, бардыгына кредит берип коюп, процентке акча берип коюп, үйүндө холодильниктен бери тартып алып атпайбы. Бул чындык.